Вообще негодность придет, да? Сожалей. Жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаалар жол эрежелерин талапка ылайык сактабагандыгына байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы атайын жыйын өткөрдү. Иш-чарага бардык транспорт башкармалыктарынын жетекчилери жана айдоочулардын өздөрү дагы катышты. Жол кайгул кызматынын өкүлдөрү эрежелер бузган учурларды видео тасмалар аркылуу көрсөтүшүп, анын кайталанбашы үчүн айдоочуларга эскертүү беришти. Жол эрежесин бузган учурлар көрсөтсөң, сразу фото, видео фиксация кылып туруң. 383 адам ар түрдүү жаракаттар алган. Ушул цифрадан 90% басымдуу пайызы бул Бишкек шаарында орун алыптыр. Жалпысынан 236 кырсык катталган болсо, 3 жараныбыз каза болуп, жана 309 жараныбыз ар түрдүү жаракаттардан алды. Өкүнүчтүүсү, ошол 309 жарандын ичинде 9 жараныш бул жаш өспүрүмдөр. Карасаңыздарчы. Эми негизги түрлөрү бул автотранспорттун кагылышы, кулатуу, оодарлуу жана эң оор кесепет менен аяктагандар бул жүргүнчүнү, самокаттын айдоочусун жана велосипедчендерди сүзүп кетүү. Карасаңыздарчы. Негизги себептери баарыбыздарга маалым болгондой, жол эрежесинин ылдамдыгын сактабастан, ылдамдыкты ашыруу даражада айдап, маневр жасап, чукул бурулуштарды каршы тилкеге чыга калып, туура эмес озуп өтүү жана сөзсүз гана жөө өтмөк жерлерди, жөө жүргүнчүлөрдү өткөрбөө. Эң оор кесепеттер менен аякталган жол кырсыктары ушул түрлөрдөн. Ошондой эле иш-чарага дин башкармалыгынын башчысы муфтий да чакырылган. Ал өз кезегинде жыйындын темасына байланыштуу исламда дагы бирөөнүн өмүрүнө коркунуч жаратуу күнөө экенин кошумчалады. Урматтуу жол кыймылынын көзөмөлдүү кызматкерлери, коомчулук өкүлдөрү жана урматтуу айдоочулар. Биз адам баласы катары Алла Тааланын берген эң баалуу белеги өмүргө ээбиз. Адамдын өмүрү баа жеткис аманат. Кудай Таалам Ыйык Куранында Маида сүрөсүнүн 32-аятында мындай деп буйруган. Ким бир адамды себепсиз өлтүрсө, ал бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө барабар. Ал эми ким бир өмүрдү сактап калса, бүтүндөй адамзаттын өмүрүн сактаганга тең. Бул сөздөр бизге өмүрдү сактоо эң ыйык милдет экендигин эскертет. Ал эми Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров айдоочулардын басымдуу бөлүгү тажрыйбалуу экенин, ал эми жаш айдоочулар болсо улуулардан сабак алып, айдоочулук кызматын жоопкерчиликтүү аткарууга аракет кылып жатышканын белгиледи. Эми чындыгында айтканда 2531 айдоочунун баары жаман эмес, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Арасында ушул 100-дөн 200-дün тегерегин айдоочулар бар. Эми бизде текучка аябай көп. Эскисин үйрөнсө эле жаңысы келет, анан жаңысын үйрөткөндө убакыт кетип атат. Акырын буюрса оңолуп, айдоочуларыбыз дагы уже тегизделип келип атат. Айрыкча ошол президентибиз урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич келип, өзү кайрылгандан кийин 1-сентябрда кала башчыбыз Айбек Жанышбекович өзү келип могу жерде жыйын өткөздү. Өзүңүз да келип эртең менен могу жерде рейд иш-чара өткөзүп, ушул айдоочуларга бардыгына эскертип жыйындарды өткөздүңүз. Ошол айдоочулар азыркы күндө ушул буга чейин дагы бир катачылыктар болгон болсо, bundan кийин уже тегизделип оңдолуп келип атат. Эске сала кетсек, коомчулукка коркунуч жараткан бул маселени өлкө башчысы да баса белгилеп, тиешелүү органдарга абалдык калыбына келтирүү тапшырмасын берген. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Бишкек шаары.